Урматтуу замандаштар, бүгүн биз Россия Федерациясында убактылуу жашоого уруксат алуу жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Бул эмне деген документ, аны алыш үчүн эмне кылыш керек, кандай документтер талап кылынат жана башка суроолорду дагы карап өтүп кетебиз. Бул документ РВП деп аталат, разрешение на временное проживание. Биз честен ушу убактылуу жашоого уруксат. Бул документ Россия Федерациясында убактылуу жашоого уруксат берет жана штамп катары паспортуңузга коюлат. Жарактуу мөөнөтү 3 жыл болот, андан кийин узартылбайт. 3 жылдын ичинде чөт өлкөлүк жаран же туруктуу жашоого уруксат алыш керек, же Россиянын жарандыгына документ тапшырыш керек. Бул документтин кандай артыкчылыктары бар? Биринчиси, Россия Федерациясына кирип чыгып мүмкүнчүлүгүн берет, кирип чыгышка мүмкүнчүлүгүн берет. Бул учурда 90-180 деген эреже сакталбайт. Эсиңиздерде болсо, мурунку видеобузда ушул 90-180 деген эреже жөнүндө мен кеңири айтып кеткем. Дагы бир артыкчылыгы, жумуш иштөөгө уруксаттын кереги жок жана патент алуудан дагы бошотулат. Бул эми биздин жарандарга канчалык деле таандык эмес, биздин жарандар ансыз деле жумуш иштөөгө уруксат алышпайт, жумуш патентин алышпайт. Дагы бир артыкчылыгы, убактылуу жашоо уруксаты бар чет өлкөлүк жаран өзүнүн фирмачысын ачса болот, же жеке ишкер катары катталса болот. Дагы бир артыкчылыгы, акысыз медициналык жардам алууга жол берет. Убактылуу жашоого уруксат квотанын негизинде берилет. Бул квота деген эмне? Жыл сайын Россия Федерациясы өзүнүн региондору боюнча ушул уруксат берүүнүн чектелген санын коет. Ошондо, мисалы үчүн карай турган болсок, 2019 жылга жалпы Россия боюнча 83 миңден ашык квота коюлган, бекитилген. Ал эми региондордун карай турган болсок, мисалы үчүн Москва шаарына 0 коюлган. Москва шаарына мындай квота берилген эмес. Санкт-Петербург шаарына 1,5 миң квота коюлган, Москва областына 4 миң квота коюлган. Бул уруксатты алыш үчүн эмне кылыш керек? Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүнө, мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү көп функционалдуу борборлоруна же мамлекеттик тейлөө сайтына, сайт госуслуг деп коет орусча, арыз тапшырылыш керек. Арыз 2 нускада толтурулат. Эгер арызыңыз кабыл алынса, анда сиз ошо жашап жаткан региондо квота түгөнө электигин билдирет. Эгер квота түгөнгөн болсо, анда арызыңызды кабыл албай коет. Ошо арыз, мен айтып кеткендей, 2 нускада толтурулат жана ага төмөндөгү документтер тиркелет. 2 сүрөт, 3,5 4,5 болгон паспортуңуз, миграциялык картаңыз, миграциялык каттоого тургандыгы жөнүндө кабарлоо, уведомление деп коет. Андан кийин орус тилин, Россия тарыхын жана мыйзамдуулугун билгендиги тууралуу күбөлүк. Буну билесиздер, ошо тест тапшырып, ошондой күбөлүк алынат. Андан кийин ошо РВПга төлөнгөн квитанция да тапшырылат. Бул документтер тапшырылгандан кийин медкомиссияга жолдомо берилет. Жана 1 айдын ичинде медкомиссиядан өтүп, аяктан берилген медициналык справканы жана ВИЧ инфекциясы жоктугу жөнүндө сертификатты айтылган мамлекеттик органдарга тапшырылыш керек. Документтер кабыл алынгандан кийин кароо мөөнөтү 2 ай. Эгер оң чечим кабыл алына турган болсо, дактилоскопиядан өтөсүз. Андан кийин 7 күндүн ичинде жашап жаткан жериңизден каттоого турасыз. Каттоого тургандан кийин ИНН аласыз. ИНН эмнеге керек болот? Эгер сиз жеке ишкер катары каттоодон өтөм десеңиз, же фирма ачам десеңиз, ошондо ИННдин кереги тиет. Эсиңизде болсун, уруксатты алгандан кийин 6 айдан ашык Россия Федерациясынын аймагында жок болбошуңуз керек. Эгер 6 айдан ашык Россия Федерациясында жок болсоңуз, анда уруксат жокко чыгарылат. Бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Кийинки чыгарылышыбызда ушул медициналык кароодон кантип өтөсүздөр жана баягы тесттен кантип өтөсүздөр, ошол жөнүндө кеңирээк айтып берем. Жаккан болсо, жакты деген белгини бассыңыз. Эгер суроолоруңуз болсо, комментарий жазыңыз, албетте жооп беребиз.